эми Жанар билбейм, туугандардан бирөө жарым өтпөй калдыбы, эмне болду? Алы бир топ сүйлөгөн сөздөрүн мен кунт коюп угуп отурдум. Бөө бечаранын балдары өтпөй деп. Мен ал жерде азыр списокты карадым. 120 депутаттан бир эле менин кызым экен. Өкмөттөн деле бир эле ошо министерстводо бир зам министрдин кызы бар экен. Башка мен көргөн жокмун. Азыр Жанардын айтышында ал мынтип атат, ал жең ичинен чечилип атат деген мааниде айтып атат да. Бирок Жанар сүйлөгөндүн бардыгы эле так маалыматты сүйлөгөн жок. Биринчи жолу интернет сайттарында Минобразование ушул программаны ачык элге чыгарды. Документтерди тапшыргыла, сынактан өткүлө, бирок экзаменди ошол Венгрия мамлекетинин билим берүү системасы өзү онлайн системада алат деген объявление чыкты. Менин кызым былтыр аутсаны бүткөн. Мектепти кызыл аттестат менен бүткөн. Анын ошол ОИРТдагы баасы дагы 218 баллды алган. Ал өзү мага айтып жүргөн, ата мен магистратуратын ушу эмеден окусам, Европа мамлекеттерден окусам деп окуду бүтөр менен Польша мамлекетине алга биринчи эмеге өткөн эле. Анан кызым эми Польша мамлекетиден көрө Чехия же Венгрия же бир ошол башка мамлекеттерди тандабайсыңбы, более маданияты кенен мамлекеттер бар деп мен ошондо макул болбой койдум эле. Именно программа чыкты деп өзү документини тапшырып, онлайн режимде Венгриянын 4 мугалими отуруп алып экзамен алыптыр. Мен анда көргөн жокмун. Кызым сразу эле айтты, ата 100 балдан 83 балл алдым dedi. Анан өздөрү айтты дейт, мы вас принимаем деп айтты дейт. Бул жерде Жанар мындай сүйлөгөндө так маалымат алып сүйлөш керек. Минобразованиянын бул жерде эч кандай эмеси жок. Биринчи жолу алар ачык маалыматты элге чыгарды, документтериңерди тапшыргылады. Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат, урматтуу Алтынай Сейитбековна, урматтуу депутаттар, өкмөт өкүлдөрү. Эсиңиздерде болсо, былтыр Венгрия мамлекетинен Кыргызстанга атайын делегация келген, анда тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болгон жана Венгрия өкмөтү Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз гранттык негизде окутуп берүү тууралуу атайын келишим түзүлгөн. Мен ошондо ушул эле микрофондон айткам, Венгрияга дагы жалаң таанышы барлардын, чоңдордун балдар кыздары кетпесин. Билимге суусаган адилеттүү сынактар болсун. Билимге суусаган балдар кыздарды жиберели деп. Бирок азыр мага бир нече жараныңыз кайрылды. Ата-энелер Венгрияга гранттык окууга экзамен тапшырган жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Ал аз келгенсип резервте турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз, башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Алардын арасында өкмөттүн жана жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн балдар кыздары кирип калган. Мендеги маалымат боюнча Венгрияга окууга билим берүү министринин стат катчысынын кызы, ушул эле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айлык башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу. Мына таза коомду биз кантип куруп атканыбыздын далили ушул. Азыр билим берүү министринин сайтына кирсеңиздер, тизме Венгрияга окууга жиберилгендердин, сунушталгандардын тизмеси сайтта жок. Эмне үчүн? Мен эми жетекчилик кызматтагылардын, депутаттардын балдары чет өлкөгө окугашы керек дегенден алысмын. Азыр мен айткан адамдардын балдарын да билимге умтулбайт же начар окуйт деп айта албайм. Бирок жетекчилер балдарын таза, ачык сынактар аркылуу окутушу керек. Башкаларга үлгү болушу керек. Асмандан түшүп калган гранттык окууга чет өлкөгө барып, окууга көңүлдөнбөй, Кыргызстанды уят кылып окуй албай кетип калган чиновниктердин балдарын дагы биз угуп жүрөбүз. Бул туура эмес. Өнүккөн өлкөлөрдөн билим алайын, тажрыйбамды Кыргызстанга жумшайын деген мыкты окуган, бирок ата-энеси чиновник эмес балдар, кыздарыбыз толтура. Ошолордун жолун буубай, келечегине тоскоол болбой, андан көрө аларга биз жакшы шарттарды түзүп беришибиз керек. Кытайга дагы мына гранттык квоталар кызылдай акчага сатылган учурлар жок эмес. 5000 акш долларына чейин. Мына ал жактагы Венгрияга дагы кимдердин балдар кыздарын өткөргөнүн мен силердин колуңарга берем.
Убак келгенде аларды дагы биз ачыкка чыгарабыз. Европабы, чыгыш өлкөлөрүбү, ал жакта билесиңер, чоңдун баласы, бийликке жакын кишилердин тууганы деген түшүнүк жок. Эгер мындайдан кетсек, биз менен кызматташпай алар мындан ары сиз ушул мага өкмөттөн расмий кат алып, расмий түшүндүрмөнү мен күтөм. Эмне үчүн жүздөгөн адамдардын документтери конкурска жиберилген жок дагы табышмактуу жагдайда ушул адамдардын тизмеси